балам такыр баш болуп калбаса экен. Ал 1 минут талады, 1 минутта ушундай абалга алып келип койду. Баш терисинин 80% жулкаланга чейин элестетсеңиз, буттарымы эки аласында азыр чатында. Ушунчалык терең сөөгүнө чейин жетип кетип тургандай тырык да, ошондо айык эле до сих пор. Ушул тарткылап баш терисин жулуп алганга чейин талаганды иттерчи. Ошондо да чыдап, ошондо дагы ушул нерсени көтөрүлдү да, ошондо эме болбойчу. Бул 6 жаштагы Умар жарым айдан бери ооруканада жатат. Анын башынан өткөн окуя бүтүн өлкөнүн үрөйүн учурду. Ал күндөр артта калды деген менен кырсык наристенин жүрөгүнө терең так салгандай. Аябай мындай ошол иттерди мындай жек көрүп калганы, коркуп калганы, ошолорду иттерди жаман көрүп калганы гана мындай билинди да. Умар Кудайга шүгүр, көрүп атканыңыздардай азыр туруп кичине басып калды, ойноп калды, сүйлөп, тамак жейт. Кудайга шүгүр, баягы мээси, акыл эси бардыгы жайында. Кырсык болгон күнү наристе ойноп жүрүп, кошунанын короосуна байкоосуздан кулап кетип, 3 иттин таландысында калган. Баш сөөгү такыр жылаңачтанып калган. Төбө жагы где-то бир 70% полностью сөөктү жылаңачтап иттер тытып салышкан. Анан кийин биз ал баш сөөктү кургап калбасын деп туруп, анан кийин мазевый повязка коюп жатабыз. Азыр эмеси жакшы, эч кандай ириңдеген жок. Эми муну бир топко чейин кармап турса болот. Дарыгерлердин айтымында, эгерде иттер жулуп алган баш терини кошо ала келгенде, ак халатчандар аны тигип, аракет кылып көрүшмөк. Бирок тилекке каршы терини бир күндөн кийин таап келишкен. Азыр эми чет элдик адистер алгач терини каптап, андан кийин чач өстүрүүгө аракет кылмай болууда. Баягы абалы эртең ушундай такыр баш болуп калбаса экен, чач отургузула турган болуп, чач өсүп, өзүнүкүндөй болуп, эртең балам кемсинбей тургандай болуп, эртең мектепке барат, университетке барат дегендей, анан ал парик деген ал түшүп калат. Ыңгайсыз өмүр бойучу жууш керек, анан чапташ керек. Анан ал балдар көрүп калат, такыр баш дейт, антип мазактайт, ошондо кемсинет, балам деген эртең өкүнүп, бизге капа болбой тургандай деңгээлде ушундай болсун деп аябай тилеп атабыз. Учурда Умар жана кыргызстандык дарыгерлер Түштүк Кореядан келе турчу пластикалык хирургдарды күтүп жатышат. Алар келсе баланын мындан кийинки дарылануусу белгилүү болот. Арине, мунун баарына каражат керек. Наристенин ата-энеси ар бир кайрымдуу мекендештин жардамы чоң колдоо болоорун айтууда.